ДНК изилдөө боюнча баягы казактардын алтын киши деп айтылат. Бул киши тоодо табылган 2012-жылы. ДНК изилдөө боюнча анын ДНКсы баягы R1A Z93 деген чыкты, маалымат чыкты да. Демек ал дагы кыргыздар түз. Биз анын потомкасы болобуз да. Монголияда аябай көп археологдор келет Турциядан, Казактан. Изилдөө кылса бүт изилдеген жерде кыргыздар чыгат. Кыргыздын чүсөгү чыгат. Ошондой бекен? Эми ошону айтып коеюн. Жакшы бир эме айттың. Атын айтпай эле коеюн. Бирок Монголиянын бир чыгаан илимпозу, чыгаан археологу айтып атпайбы? Элчин мырза дейт, Монголияга жыл сайын 30дан ашык, 40тан ашык археология изилдөөлөр болот дейт. Япония, Корея, Турция, Казакстан, Россия, Америка, Венгрия, бүт Франция келет. Археология изилдөөлөр жасайбыз. Анан ошолор казып атып эле кайсы жерге барбасын эле дейт. Бир жалаң айтпайын 70-80% касса эле кыргыздар чыга берет дейт. Кассаң эле баягы кыргыздар чыгат дейт. ДНКсын изилдесе эле баягы силердин R1 аңар чыгат дейт. Анан ошону тамашалап айтып атпайбы? Силер уктап жүрө бересиңер, келбейсиңерби, археология изилдөө жасабайсыңарбы? Жок деген ошого биз 1000 3000 жыл бою атын өзгөртпөгөн ошо кыргыз сурларды изилдебейсиңерби деп тамашалады да. Анан ошонун тамашасынын негизинде анан мен биздин министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу Адылбек Алишевичке кат жазып, ушундай кыргыз күмбөздөр бар экен. Жыл сайын бир жок дегенде $1 миллион болбосо дагы бир $500 000 акча бөлүп турсаңыздар бюджеттен. Биздин археологдор келип, ушуну тастыктап, ушуну печать басып, мөр коюп, бул кыргыздыкы. Бирок Монголиянын менчиги болот. Монголиянын аймагынан табылды бул. Монголия менчиги, бирок бул кыргыз биздин ата бабаларыбыз деген мөр коюп кетсин деп кат жазсам, жакшы Адылбек Алишевич тапшырма берип, быйыл январь айында, эмки жылы Кудай буйрса ошо айтып атпаймынбы, археология изилдөөлөр башталып калат Кудай кааласа. Кудай буйрса ооба. Айрыкча мага ушунчалык орусча айтканда обидно да. Биз улуу кыргыз ата бабаларынын урпагыбыз. Чоң бир тарыхыбыз бар. 3000 жыл мурун мамлекеттүүлүгүбүз болгон. 3000 жыл мурун өзүбүздүн алфавитибиз болгон. Мына Виктор Козодай айткандай, 2000 жыл мурун, 2,5 жыл мурун биздин өзүбүздүн шаарларыбыз болгон, өзүбүздүн каналдарыбыз болгон. Рим империясы баягы ташты тегиздеп жол кургандай, Сибирде биздин өзүбүздүн жолдорубуз болгон экен. Ушуларды билип туруп, мына дүйнөдө Манас эпосундай эч бир эпос жок. Анан биздин ата бабалар ушунчалык акылдуу болгон экен, өздөрүнүн ошого аттарын, өздөрүнүн тарыхын Манас эпосуна ооз-эки кылып, атадан балага, баладан атага берип отуруп, ушул күнгө чейин жеткизген улуу эл болгонун көрүп турабыз. Андан тышкары эмнеден жоголбойт? Кагазга жазылса, башка бирөөлөр баскынчылар басып келгенде ал кагазды жок кылып, тарыхыбызды өрттөп салат. Туурабы? Ооба. Ошондой болбош үчүн деп, мына Орхон дарыясынан Енисей дарыясына чейин, Байкал көлүнө чейин, бул жагы Иртышка чейин, азыркы мына Тянь-Шань, Теңир тоо, мына кече күнү Кочкордон дагы балдар чалышты мага. Нарындан чалышып атат, Алайдан чалышып атат. Ташка жазган тарыхыбыз калып атат. Ата бабалар ушунчалык акылдуу болгон үчүн ошо ташка жазышкан, ташты жок кыла албайсың. Анан тил аркылуу өзүбүздүн тарыхты берген, Манас эпосу аркылуу. Биз ушундай улуу элдин урпактары экенибизди билип туруп, анан ичибизге кирип алып, душмандык кылып, кыргыздар кечээ эле пайда болгон, 16-кылымда пайда болгон, Тянь-Шанда жашаган эмес, тиги Сибирден 16-кылымда келишкен, анан дагы башкаларды айтып жүрүшпөйбү? Мен ушуларды кыргыздын душманы деп эле бетине айтат элем да.